Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстан эгемендикти алганына туура 30 жыл толду. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттик көз карансыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карансыз эгемендүү демократиялык суверендүү мамлекет катары салтанаттуу түрдө жарыяланган. Мына ошол күндөн тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карансыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып, эңсеп келаткан тилеги эле. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тосоо, кучактайм ой кырларын нурга кошо. Улуусуң кыргыз жери нурдан бүткөн, сулуусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Ысык көл жердин көркү, кырлар кашы, адырлар көкүрөгү токой чачы, дайралар кан тамыры чоку таажы, себеби топчулары ар бир ташы.